Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда нарын жаңылыктарынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы, аны мен Гүлбүбү Жанысбекова алып барам. Аксайдагы кыштоолордо кар өткөн жылдарга караганда жука, бирок карышкыр күч болууда. Выезд болот. Ошол кезде жаз, күз, может, кээде жайында да барып калып турабыз. Пенсияга чыгуу үчүн канча жылдык эмгек стажы керек? 58 жаштан анан 63 жаштан жашка чыккан жарандарга гана тиешелүү. Кайберенди карамалдай баккан эгерлердин эмгеги. Мындай да бул кайберен бардык элечи, каякта тынч болсо, ошол жака барыла, байырылайт да. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүү темпи боюнча аймактык жана дүйнөлүк масштабта жогорку көрсөткүчкө ээ. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Минкаптын жыйынында билдирди. Адылбек Касымалиевдин айтымында 2025-жылы экономиканын өсүү темпи жогорку деңгээлде сакталып, акыркы 2 жылда 11%дан ашты. Минкап төрагасы белгилегенде, экономиканын өсүшүнө экономиканын бардык тармактары салым кошту. Курулуш сектору 21,1%га, тейлөө сектору 10,9%га, айыл чарбасы 2,2%га өстү. Өнөр жайда өсүү 10,7%ды түздү. Ал эми өнөр жай продукциясынын көлөмү дээрлик 800 миллиард сомго жетти. Өзгөчө жогорку өсүү темпи фармацевтика тармагында 1,7 эсе, тамак аш азыктарын өндүрүүдө 30,1%, резина жана пластмасса буюмдарын, ошондой эле курулуш материалдарын өндүрүүдө 35,7%, автомобиль өндүрүүдө дээрлик 2 эсе, химиялык продукцияны өндүрүүдө 19,8%, ошондой эле пайдалуу кендерди казып алууда 14,2% катталды. Батыш чөлкөмүндөгү Нарын шаарынын карамагына өткөн 200 гектардан ашык жерге келечекте шаарча курулат. Учурда курулуштардын долбоору иштелүүдө. Ошондой эле Борбордук Ала Тоо стадиону эгемендүүлүк майрамында ачылат. Бул тууралуу кала башчысы Жайнак Немат уулу аталган чөлкөм тургундары менен жолугушуп жатып билдирди. Жолугушууда тургундар тарабынан эмне маселелер көтөрүлдү? Кабарчыбыз күбө болуп келген. Мына кыш түшүп, тоң болуп, бетон иштери бүтпөй калабы деген бир. Нарын шаарында олуттуу социалдык экономикалык көйгөйлөр жылга чекесинен чечилип жатканы менен, тилекке каршы чөлкөмдөрдө чечилбеген көйгөйлөр толтура. Бүгүн кала башчысы Жайнак Немат уулу Батыш чөлкөмүнүн тургундары менен жолугушуп өтүнүчтөрүн укту. Чөлкөм жашоочулары жол белгилерин, жол чырактарды коюу, транспорт, саркынды сууларды алып өтө турган канализация тутумун кошуу өңдүү көйгөйлөрдү көтөрүштү. Шаардын ылдыйкы тарабы болгондон кийин биз жакта айылдыктар көп каттам болот. Биз жакта ушул азыр жол коопсуздугу болуп турат ушул жерде. Ушул жака жол чырактар коюлуп, жана ближайший полицейскийлер коюлса, андан сырткары биз жакта жол бүнүттөр көбөйүп кетти. Могу жерде чөөлөр көбөйүп кетти. Элдердин үйлөрүнө кирип жанагы үй канаттууларын кырып кеткендери көп эле болуп атат. Ошондой эле Батыш чөлкөмүндө жаан-чачындын кесепетинен сел жүрүп кетүүчү аймактар бар. Андан тышкары Чоң Нарын каналынын жээктери тор менен тосулбагандыктан балдардын сууга түшүп кетүү кооптуулугу жогору. Мына ушул жагдайга көңүл буруу керектигин эскерткен аймак тургундары ички жолдорго асфальт төшөө сунуштарындагы айтышты. Автобустар көрүнгөн жерден бузиктердей болбой, тейлебей остановка салып берсе, знак коюп койсо, азыркы немеде знак коюп койсо, хотя бы убактылуу остановка салынса деген маселебиз бар. Детсад бала бакчада жетишпейт бизгечи. Канализация, анан могу канал мына жазында эле канал эми шаардык мэриягага кирип кеткен, бул ООСко карайт экен, райондук карайт экен. Ошон үчүн шаардын жашоочулары жашап атпайбы каналдын үстүндө. Жазында сууну топ бергенде каптап кетет да. Ушул каналды бир кеңейтип, ушу канал маселеси болуп атат. Элдин өтүнүчтөрүн уккан Нарын шаарынын мэри жол чырактарды коюу, автобустун каттамын батышты көздөй 500 метрге узартып берүү маселесин жаз айлары менен чечип берүүнү убадалады. Ошондой эле 7 сел жүрүп кетүүчү аймактарга 5 сел тосмосу курулаарын айтты. Андан тышкары шаардын карамагына өткөн бош жаткан жерлерге учурда соода түйүндөрүн, мейманкана, ипотекалык үйлөрдү куруу долбоорлору инвесторлорду издөө аркылуу караштырылып жатканын маалымдады. Шаарга коштуруп алган 223 гектар жерге өзүнчө бир шаарча салайлы деп. Ал жакында эле чечилди, жери шаарга өттү. Буюрса ошол жерде бир комплексный
планды түзүп алып туруп, план детального планирования түзүп туруп, анан ошол жерге өзүнчө чакан болсо дагы шаар чагылып бүт условиясы менен мектеп, бала бакча, ФАП, суусу, канализациясы, өзүнчө парк, балдар ойночу жайлар менен комплекстүү кылып туруп азыр даярдап атабыз. Кала башчысынын айтымында быйылкы жылы 318 миллион сомго курулуп жаткан Борбордук Ала Тоо стадиону эгемендүүлүк майрамында пайдаланууга берилет. Андан тышкары чыгыш борбор жана шаарча аймагында курулуп жаткан ипотекалык үйлөр бүткөрүлүп, 1200 жара насия аркылуу турак жай менен камсыз болушат. Максат Абдыракунов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Аксайдагы малчылардын саламаттыгы текшерилди. Климаттык шарты катаал өрөөндөгүлөрдүн көпчүлүгү жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркашат. Учурда 72 үй бүлө кыштоодо. Дарыгерлер жергиликтүү чабандардын ден соолугунан кам көрүп, керектүү кеңештерин берип келишсе, биздин чыгармачыл топ алардын күнүмдүк турмушунан кабар алышты. Биз бүгүн алыскы Аксай өрөөнүнө ат башылык дарыгерлер менен жөнөдүк. Ал жактагы чабандардын саламаттыгы текшерилет. А биз болсо мына ушул ычыраган суукта малчылардын тиричилиги кандай өтүп жатат, кабар алалы дедик. Аксайга чейин жол алыс, 250 чакырымдай. Мына бул Соболь унаасы менен кеминде 6 сааттан ашык убакыт жүрүү керек. Аксайдын малчыларына мындай бияктан выезд болот. Ошол кезде жаз, күз, может кээде жайында да барып калып турабыз. Кандай вызов болсо ошондой барып турабыз да. Аякта эми жолда катаал, алыскы өрөөн, деңиз деңгээлинен бир топ жогору турат да. Аяктагы эми адамдар көбүнчөсү жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган адамдар көп кездешет да бизде. Основном ошол эки да. Бийик толуп болуп. Давлениясы высокий менен көп адамдар ошол жакта жүрүп кызмат кылып, үй бүлөсүн багып жашашат ошол жака. А бизди чакырган мезгилдерде барып, биринчи жардамды көргөзүп, стационарга жаткыза турган больной болсо, күн болобу, түн болобу, скорый менен алып келип жаткызып турабыз бизге ат башы борбордук ооруканага. Таң эрте чыгып, күн батканда Аксай өрөөнүнүн борборуна жетип бардык. Бизди Кул-центр айыл массивинде үй бүлөлүк дарыгер тосуп алды. Гүлмира айым жолдошу менен бирге жакында эле бул жака жөнөтүлгөн экен. Өрөөндөгү шарттын катаалдыгынан дарыгер табылышы оор дешет. Учурда чабандардын саламаттыгы мына ушул үй бүлөнүн көзөмөлүндө экен. Жаксыңар, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы? Жакшыбы? Иштер жакшы? Иштеп атасыздар? Күн суук. Шамал болуп атпайбы? Сыртыңыздан дуураак кийинип албайсызбы? Ооруган, сыркаган кишилер жок. Күн элесиздер. Малчынын кызымын да, көңгөм да сууккач. 5 комнат экен. Немелер бар. 2 кислородный концентратор бар, неблайзер бар, акушерский немеси бар, столиктери бар тиги жерде. Аксайда сарайлар бири-биринен алыс жайгашкандыктан убакыттын көбү жол керекетчүдөй. Андыктан дарыгерлер алгач мындагы жүрөк кан тамыр оорусу менен каттоодо тургандарды жана боюнда бар айымдарды текшерип, кеп кеңештерин беришти. Жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы келдиңерби? Жакшыларбы? Жакшы кандай? Жакшы. Дарыңызды ичип аттыңыз беле? Жогору кичине. Бизге эми көнүп алсак керек. Анан эми бул кийинкилер жакшы эмет албайт го, түйшүк деген. Бизде чындыгы түйшүк катуу эле да. Суук катуу. Буйруса, мынакей текшерүүдөн өттүк. Дарыларымды бүт баарын дагы жакшы карап берет. Анан айтылышы боюнча ичип, Кудайым буйруса деп жашап турабыз анан. Жазгүл Сарыбаева 10 жылдан ашык убакыттан бери Кел суу көлүнө келген меймандарды тосот экен. Кышы жайы бул жакта ички-тышкы туристтердин агымы токтобойт. Жазгүл айым кош бойлуу 9-чу наристесин күтүп жатыптыр. Дарыгерлер кабыл алган соң тез арада айылга түшүүнү эскертишти. Бияктан биринчи мал багып келгенбиз. Андан кийин ушул турист тосуп баштадык. Буйрса 9-чусын төрөсөңүз мамлекеттен 1,5 миллион сом алам деп сүйүнүп турган экенсиз да. Буйрса, ооба, бизге жакшы эле да. Карапайым элдерге. Ал жөнүндө маалымат уккансыз да? Ооба, уккам.
Эртелеп түшкүнүңө сен уже эмен келип калды срогуң. Тем более 9-чусу болуп атат, анан абайлаш керек. Эме тобокелге салба, түшкүнүң эртерээк. Алыскы өрөөндө түйшүк ушуну менен эле бүтүп калбайт. Кыштын 40 градус суугу аз келгенсип, карышкыр малды колдон талашып, жергиликтүүлөрдө уйку жок. Талаа жорткон жырткычтардан кооптонушкан малчылар кой эчкини айтпаганда да түнкүсүн жада калса топоз, жылкыларын короолорго камап, көзөмөлдү күчөтүп жатышыптыр. Ит куш жаман күч болуп атат. Карышкыр. Ит куш күч, анан моинтип мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына сиздер келип жана кирип аткан кезде бул жылкыны камабадыкпы? Буга чөп чачабыз азыр. Мен азыр чөп чачам. Анткени таң аткычакты турбаса эртең менен карышкыр лап эле жеп койгудай. Бир жылкыны жеп койсо эле 70-80 миң сом болуп атат. Буга чейин тийдиби? Буга чейин жеп атат. Жеп анан уже камай баштадык. Канчадай жылкыны? Бу жерден азыр ар бир түтүнөн бирден жылкыны жеди. Ар бир түтүнөн. Бу жерде 11 түтүн бар, 11 жылкыны жеп койду. Жеп кой. Мергенчилерчи, мергенчилер эмне болуп атат? Мергенчилер деле келип атат. Мергенчилерге деле тийбей атат карышкыр. Жер кара болуп атат, ачыгын айтканда. Жер кара болуп атпайбы? Мынтип мына кар жок, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Учурда Аксайда 72 түтүн кожолук кыштап жаткан экен. А бирок жаз келип күн жылыса эле 1000ден ашып кетет дешет. Мал жандыгын айдап жайлоого келгендер менен катар четтиктерди тосуп, туризм менен киреше тапкандар да жыл санап көбөйүп жаткан экен. Норз Аблаев, Бексултан Жолдошбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Нарын шаары жана району боюнча 18936 пенсионер бар. Учурда пенсия курагына жетип, бирок эмгек стажысы жетпей жаткан жарандар үчүн азыр 6 жылдык стажы гана жетиштүү. Буга чейин эркектерге 25 жыл эмгек стажы, аялдарга 20 жыл стажы керектеле турган болсо, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына 2024-жылы толуктоолор киргизилиши менен бир катар жеңилдиктер каралган. Теманы кабарчыбыз Гүлира Туратбекова улайт. Эки бала, анан стажым азыраак болгондуктан чыга албай жүргөм. Нарын шаарынын тургуну Жупаркүл Момунова эки бала менен эмгек стажысы дагы жетпегендиктен пенсияга чыга албай келген. Ал бийиктолуу шартта жашаган жеңилдиктерге дагы илинген эмес. Бул жылы жаш курагы 58ге жетип, 6 жылдык стажы менен пенсияга чыгып жатат. Мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктерге өзгөчө ыраазы. Анткени мурдагы мыйзам талаптары боюнча жаш курагы жетсе дагы 20 жылдык эмгек стажысы болбосо пенсия ала албайт болчу. Эгер жашым жетсе, эгер стажы болбогондо чыга албай калат элек, башкача неме менен чыгып калмакпыздан да. Анан азыр стажы жеңилдик болду да, азайып 20 жыл деп, мурунку 20 жылдык 6 жылга жылган. Бул аябай эле жеңил го. 6 жыл менен еще жаш жеткенден кийин чыга бериш жеңил экен да. Өлкөдө пенсияга эркектер 63, ал эми аялдар 58 жаш курагынан чыгат. Буга чейин эркектер үчүн 25 жылдык эмгек стажы, аялдар үчүн 20 жыл талап кылынчу. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр менен талап кылына турган эмгек стажы азайтылып, өткөн жылдан тарта 5 жыл гана талап кылынып, ал жыл өткөн сайын 1 жылдан кошулуу тартиби киргизилген. Январь айынан тарта 6 жылдык эмгек стажы гана талап кылынууда. Ал эми бул бийиктолуу биздин аймакта жашагандарга тиешеси жок. Закондун талаптары именно 58 жаштан, анан 63 жаштан жашка чыккан жарандарга гана тиешелүү. Биздин 45 жаштан чыккандар ал деген жанакы льготный пенсия деп эсептелинет, же болбосо бийиктолуу шартта жашаган жарандарга туура келбейт да бул закондун требованиялары. Ал эми дыйкан чарбадагы үлүш жерлер менен пенсияга чыга тургандар мурдагыдай эле эмгек стажы катары эсептелет. Бирок өзүнө тиешелүү гектар аянтка орточо айлыктын 3%, тактап айтканда гектарына 809 сомдон салык кызматына камсыздандыруу төлөмдөрүн төгүп жүрүш кажет. Бул ыктыярдуу түрдө гана. Мурдагыдай арткы жылдарга төлөм кыла албайт. Ал ай сайын же алдын ала төгүү кажет. Мурун деле пенсияга чыгалышчу, жер менен азыр деле чыгалат, бирок ыктыярдуу түрдө гана төлөй алышат. Анан бул жерде да бир жер пункт бар. Эгер азыр январь айына мен жерим бар болсо, мен 809 сом төлөбөй калдым. Анан эмки айда келип, февралда же болсо мартта келип, мен январь-февралга төлөйм дегенде биз ал камсыздандыруу төлөмдөрдү төлөгөнгө укугу жок болуп калат.
анын мүмкүнчүлүгү да болбойт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда жашагандар пенсияга эркектер 55 жашынан 20 жылдык эмгек стажысы, аялдар 45 жаштан 15 жылдык стажысы жана 3-чү баласы 8 жашка чыкканда гана пенсия ала алышат. Учурда Нарын шаары жана району боюнча 19 миңге жакын жарандар пенсия алат. Гүлера Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн жасалма интеллект жана санариптик технологияларга багытталган окуу курстары өтүүдө. Бул окуулар иш процесстерин жеңилдетип, кызматкерлердин башкаруучулук жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Кененирээк кийинки сюжетте. Мен бүгүн муну жазадым, мен бүгүн чыгарып койсом болобу? Күн санап өнүгүп жаткан технология заманында жасалма интеллект бүгүнкү күндүн мезгил талабы десек болчудай. Ал адамдын ой жүгүртүүсү менен тең жарышып, физикалык жактан иштин өз убагынан эрте жана талапка ылайык бүтүүсүнө шарт түзүүдө. Мунун ачык мисалы каарманыбыз Алишер Аракеев. Ал буга чейин айлык, жылдык отчетторду даярдоодо иш күнүнүн көбүн сарптап келген. Ал эми жасалма интеллекттин жардамы менен ишинде бир кыйла жеңилдиктер болуп жатканын айтат. Оңой, аз убакыттын ичинде отчетторду же ар кандай график менен семинар өтсө дагы аябай түшүнүктүү, жеңил болот экен. Негизи мурун 1-2 күндө жазачу отчетторду муну программа менен 1-2 сааттын ичинде, 1 сааттын ичинде жазап даяр кылса болот экен да. Нарын шаарында учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин башкаруучулук компетенттүүлүгүн системалаштыруу жана тереңдетүү максатында атайын окуу курстары өтүүдө. Анда заманбап санарип технологиялар, аналитикалык куралдар жана долбоордук башкаруу ыкмалары үйрөтүлүүдө. Ал эми курстун окуу убактысы 100 саатты камтыйт. Азыркы учурда биз кагаздар аябай көп болуп атпайбы, кагаз иштерчи. Анан бир текст жазыш үчүн бир топ убакыттар кетет да, же отчет жазыш үчүнчү. Ошондо жасалма интеллектти кантип колдонобуз, кантип 2 минутада өзүбүздүн отчетубузду мыкты жаза алабыз, кантип иш пландарды түзө алабыз, кантип мыкты презентацияларды жасай алабыз, кантип өзүбүздүн маалыматыбызды интернеттик шулуундардан коргой алабыз деген маселенин үстүндө азыр окуп жатам. Андан сырткары биз ушул эле түндүк порталын кантип колдонуш керек, кандай документтер кирбей калса, мисалы документтер кирбей калса кантип киргизиш керек деген суроолордун үстүндө да иш алып барып атабыз. Аталган окутуулар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Нарын кампусу тарабынан 3 жылдан бери уюштурулуп, жемишин берип келет. Бул 100 сааттык программа. 100 сааттык программанын негизинде көптөгөн дисциплиналар кирип калат. Профессиональная этика, жасалма интеллекти мамлекеттик муниципалдык кызматында кандай кылып пайдалануу керек, тайм менеджмент, бюджетти башкаруу жана башка программалар 100 сааттын ичинде бар да. Бул 100 саатты окуган кызматкерлер кадимкидей экзамен тапшырышат. Ал эми 72 сааттыкта да ошол эле программалар, бирок ал кичине кыскартылган. Эми 36 сааттык болсо ар бир адистикке ыңгайлашкан программа. Бул мисалы үчүн бюджеттик мекемелерге ыңгайлашкан бюджет жөнүндө өтүү. Бул программанын алкагында 2025-жылы Нарын облусу боюнча 526 окуучу ийгиликтүү бүтүргөн. Үстүбүздөгү жылдын эсеби менен дагы 540 кызматкердин квалификациясын жогорулатуу мерчемделүүдө. Күлүбү Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын облусу боюнча учурда 2860 адам аз камсыз болгон үй бүлө катары каттоодо турат. Алардын ичинен 11260-ы жашы жетелек балдар. Бул балдар өзгөчө социалдык колдоого муктаж болуп саналат. Бүгүн Бириккен Араб Эмираттарынын Кызылай коому Нарын облусундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 850 баласына кышкы кийимдерди тапшырды. Бул жардам балдардын кыш мезгилинде жылуу кийинип, ден соолугун сактоосуна чоң колдоо болот. Мындай кайрымдуулук жардамдар калктын социалдык абалын жакшыртууга жана балдардын келечегине кам көрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бириккен Араб Эмираттарынын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу уюштурулуп атат.
Буга чейин деле жыл сайын буга окшогон программалар болуп келген. Биз бул жылкысында эң акыркысын ушул Нарын облусуна алып келдик. Себеби дегенде эң суук регион деп. Бүт облус боюнча 5 район жана Нарын шаары жалпысы 850 окуучуга таратылып атат кышкы кийимдер. Тянь-Шань бугу маралын корукка алган Нарын мамлекеттик жаратылыш коргоонунда бугулардын саны 600 чамалады. Дал ушул кайберен түрүн көбөйтүүнү көздөгөн бугу марал питомнигинде болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 20дан ашыкты түзөт. Кайберенди кара малдай баккан эгерлердин иши менен кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу таанышып кайткан. Кар астындагы сары тоонго тоюп жуушап жаткан бул жаныбарлар Токой кайберене аталган бугу маралдар. Жаныбарлар Нарын мамлекеттик жаратылыш коргоонунун алдындагы бугу марал питомнигинде багылат. Учурда кар жукараак болгондуктан жандыктар көп колгора элек. Ошонсо да жем чөп 3 мал мерчемдүү жерлерге чачылып турат. Кел, Назгөл, Актолтой. Мына ушул кайберендерди багуу машакаты корук кызматкери Максат Калчакеевке жүктөлгөн. Анын милдети питомниктеги бугу маралдарды короосундагы коюндай карап, кыштан аман-эсен алып чыгуу. Мындан үйүлгөн чөптү даярдалган жем тузду кайберендерге мал менен белгиленген жерлерге 3 мал чачып турушу кажет. Антпесе арасындагы кары картаңдары кыш тилдени көтөрө албай, күрткүгө тыгылып өлүп калышы турган иш. Бияқта ошо жалпы жонунан 20 баш бар бугу марал. Быйылкы төлөм менен ошо кечки тоютун азыр беребиз. Ошо 2 мал берилет, 1 мал арпа чөп салынат, 1 мал кара чөп салынат. Бир мал арпа чөп, 1 мал кара чөп салабыз. Ошо кечкисин арпа чөп салам, эртең мененкисин кара чөп салам такай. Ошо жем чөбү. Ава чөптү ошол ылдый жакка кашарга үйүлгөн, ошондон ат менен жүктөп тартып келебиз, чана менен. Азыр ошо буларды даярдап кеткем жана азыр ушундан салам. Бул кечки тамагы. Мына ушул питомник тутумуна кирген Нарын мамлекеттик жаратылыш коргоонунда бугу маралдын жалпы башы 600дү чамалаган. Мындан сырткары корок аймагында өзгөчө коргоого алынган ак илбирс, күрөң аю, сүлөөсүн, мадыл, аркар кулжа, тоотеке, эчки өңдүү жаныбарлардын түрү байырлайт. Бул эми азыркы убакта корук бардык жагынан жакшы да, охрана. Мурункуда эми браконьерство деле почти жок болуп калды. Браконьерство деле баягы бир убактарда элдин жашоо шарты начарлаган убакта ошондой болчу экен да. Анан азыр элдин жашоо шарты деле Кудай куткусун жакшы болуп калбадыбы? Бул эми канча адам жашоосу жакшырган сайын бир гумандуулук пайда боло баштайт экен деп ойлойм да. Бул эми мындай да, бул кайберен бардык элечи каякта тынч болсо ошол жака байырлайт да. Бул эми биз айтып атпаймынбы жана 105 000 гектар депчи. Бул бардык аяка эч ким кирбейт. Кызматкерлер бөлүнгөн өзлөрүнүн территориясы бар да, обходу бар, аны кайтарат. Мисалы үчүн эми аяктан чыгып кетсең, наркы башы жетөгүз, аякта малчылар өзүнөн өзү эле кайра келет. Биякасы ат башынын малчылары бияк тоонасычы, тынч жоктур, тынч жок, кайра эле келет. Мисалы үчүн бияка келсе, биякта деле ошол сыяктуу да. Бул деле өзүнө баягы тынч, адам көп жок, мал жок жерге байырлайт да. Ал эми бугу марал питомниги 1988-жылы өлкө аймагында жаныбардын бул түрүн көбөйтүү максатында уюштурулган. Андан берки мээнеттин жыйынтыгы менен 2021-жылы алгачкы жолу питомник өстүргөн бугу маралдарын өлкөнүн түштүк аймагына жиберген. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, амандыкта көрүшөлү.